Москвадагы мигранттарды кармоо учурунда омондор мигранттарды маймыл деп атады. Буга Өзбекстандын бийлиги үн катты. Күйөөсүнүн колунан ажал тапкан келинди тынч койсоңор болмок. Эми бул блогерлер эмне деп жатат? Илим Карыпбеков блогер Ильяс жана анын жубайы Айтурганга кайрылуу жасады. Армения жана Абхазия номурдуу унаалар эртерээк кыргыз номерге өткөзүңүздөр. Жакында ушул номурдуу унааларга өтө каттуу рейд жүрөт. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Орусияда күч органдары мигранттардын жатаканасын текшеришти. Орусияда күч түзүмдөрү Коргоо министрлигинин объектиндеги КМШ жарандары жашаган жатаканада мыйзамсыз жүргөн мигранттарга каршы рейд өткөрүштү. Бул тууралуу База Телеграм каналы кабарлады. Маалым болгондой, күч органдары Срагинадагы жатаканага барып мигранттардын документтерин текшеришкен. Күбөлөрдүн айтымында күч кызматкерлери аларды бөлмөлөрдөн күч колдонуп чыгарышкан. Натыйжада документтеринде көйгөйү бар 5-6 адам кармалып, полиция бөлүмүнө жеткирилген. Ал эми Өзбекстандын миграция агенттиги Москвадагы күч кызматтары жүргүзгөн рейдке тынчсыздануусун билдирди. Агенттиктин айтымында Орусия өкмөтү өзбек жарандарына жумуш берүүгө кызыгуу көрсөткөнүнө карабастан айрым укук коргоо органдарынын мыйзамсыз жана орой мамилеси кооптонууну жаратат. Ал эми жатаканадагы мигранттардын арасында кайсы өлкөнүн жарандары бар экени тууралуу так маалымат берилген эмес. Илим Карыпбеков блогер Ильяс Чыңгызбек уулунун жубайы Айтурганга кайрылды. Илим Карыпбеков өзүнүн YouTube каналында Каракулжа районунда күйөөсүнүн огунан каза болгон аял тууралуу Азиректин өлүмүнө ким күнөөлүү деген аталыштагы видео материал жарыялады. Видеодо ал бул трагедия боюнча коомчулукта айтылган айрым пикирлерди сынга алды. Карыпбеков өз кайрылуусунда блогер Айтурган Замирбек кызынын билдирүүлөрүнө жооп кайтарып, аялдын өлүмү үчүн кайра эле ошол аялды күнөөлөгөн жарандарды, өзгөчө блогерлерди, айрым эркектерди катуу сындады. Курман болгон аялды күнөөлөө бул зомбулукту актоо. Биз мындай көз караштар менен күрөшүшүбүз керек, деди ал. Карыпбеков коомдук аялдарга карата зомбулуктун себептери терең жана татаал экенин белгилеп, мындай трагедияларда жоопкерчиликти туура багытта карап чыгууга чакырды. Булак Сокол Медиа. Интернетте Ильяс Чыңгызбек уулу деген бар экен да. 391 миң катталуучусу бар экен да. 391 миң. Чемпион Азии по ММА дейт, мастер по 3 видам спорта, живописец, педагог, поэт дейт. Бул жеринде жазылып турат. Могу Инстаграмда аккаунтунда бет маңдайында турат. Аялы менен сүрөткө түшүп турат. Зыңкыйган, кичинекей сакал чиги бар экен. Могу жердеги эмесинин баары, видеолордун баары ошол эки жубайы менен тартылган экен да. Ошол жазып атат тарыкчасына. Кийин ызычы болгондо келесо айбан нерсе кылган билип тарыкчасын жоготуп ошол жазып атат да. Туугандар, эмнеге жүрөгүңөр ооруйт? Ар ким өзүнө жараша гана мамиле алат. Анын тагдыры башкача болушу мүмкүн эмес болчу. Өзүнө тың болсо, ким тие алмак? Жеке үй бүлөңөр идеал кептенип, бирөөнү сындаганды жакшы көрөсүңөр да дейт да. Өзүнө татыктуу мамиле алат, өзүнө жараша гана мамиле алат дейт да. Демек, мунун бул Чыңгызбек уулу Ильястын тиги улан уулу Айбектин оюна койсок, анда мынкен да, Айзирек өлгөнү туура эле болду, себептен да өзүнө татыктуу мамиле алды дейт да. Эртең бул мынакей мо Чыңгызбек Ильяс уулунун мо жубайы турат мо сүрөттөчү. Мен жубайына кайрылат элем. Сиз мындай ойлонуп көрүңүзчү, ким менен жашап атканыңызды мисалы. Мен ойлонуп көрөт элем. Могу сөздөрүнөн кийин. Эртең сизди дагы айжеректей кылбайт, сиздин бир кадамдарыңызды, бир иш аракеттериңизди ушундай кылбайт деген кепилдигиңиз барбы, урматтуу ушу Ильяс Чыңгызбек уулунун жубайы? Ар ким өзүнө жараша гана мамиле алат дейт.
Сизде эртең кепилдик барбы сизде ушуреки Чыңгызбек уулу Ильяс сизди атып салбайт экенин, эмедей айзеректей кылып атып салбайт экенин кепилдик барбы? Кеп ушунда көрдүңүздөрбү эркектердин 400 миң адам катталып ушуну карап отурган адамдын сүйлөгөн сөзү 30 миң адам катталып отурганы сүйлөгөн сөзү. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ош шаарынын мэри кабинеттен чыгып өтүк кийип эли менен иштегиле. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев эли менен болгон кезектеги жолугушуусунда медианын кызматкерлерине кайрылып, кабинеттен чыгып, костюм шын менен көйнөктү чечип, өтүк кийип эли менен түз иштөө убактысы келгенин ачык айтты. Эми эл кабинетте отурган кызматкерден эмес, шеринде жүргөн элдин көйгөйлөрүн угуп, аны чече билген кызматкерден пайда көрөт. Шаарды өнүктүрүш үчүн биринчи кезекте өзүбүз өзгөрүшүбүз керек, деди Токторбаев. Учурда Ош шаары акырындык менен өзгөрүп, бир катар инфраструктуралык, социалдык жана шаар көркүн жакшыртуу иштеринде жылыш бар. Бул өнүгүүнүн артында мэр Жеңишбек Токторбаевдин ишке болгон жоопкерчиликтүү мамилеси жана шаар тургундары менен тыгыз байланышта иш алып баруусу турат. Жергиликтүү тургундар бул кадамдарды оң баалап, жетекчи менен элдин ортосундагы түз диалог шаарды алдыга жылдырууда маанилүү роль ойной турганын белгилешүүдө. Жок, биз иштей албайбыз, биз колубуздан келбейт деген ошол ал старый метод калыш керек. Анычы бул современный жакшылап ойлонуп ишти башташыбыз керек. Анан кабинеттен эле чыкпай отуруп өсөк жумуш болбойт эрденчи. Кабинетте отурсам бир күндө 10 киши келет, ол өзүнүн проблемасын айтат. Кабинетте отурсам бир күндө 15 киши келет, өзүнүн проблемасын айтат. Бир дагы шаардын проблемасын айтпайт. Лучше көчөгө чыгып иштеш керек. Мен ошондой деп айтып атам балдар, көчөгө чыгып иштегиле, кечинде 1-2 саат барып кечинде барабыз, кол кое турган кагазга кол коебуз, чече турган маселени чечебиз дагы ушул көчөгө. Июнь, июль, август 3 ай убактыбыз калат. 3 айда бул баштаган иштерди барып бүтүрүш керек. Костюмду чечкиле деп атам, галстукту чечкиле деп атам, өтүктү кийгиле, период барып иштегиле деп атам. Только иштеш керек, азырчы туугандар иштебесек болбойт, азырчы. Баардыгы жапа турмай иштешибиз керек. Мынага Кудайга шүгүр, азыр мына шаарда эч кандай бир препятствие жок. Эл бизге ишенди, шаардыктар бизге ишенди. Эч кандай барган жерде баталарын берип атат, барган жерде поддержка кылды. Ушундай болот да ушунчалык. Мына барсам мен любой жер көчөдө кетип алсам да токтоп алып учурашып атат. Рахмат ишиңизге. Мен мына менин үйүм дейт, жана бир өзбек эже айтты. Мен мына үйүм, мен миң ыраазымын сизге дейт. Миң ыраазымын. Мага дейт, ушу татнага кылып чек берип коюңуз, же болбосо мага көрсөтүп коюңуз, мен өзүм жасайм деп атам. Баардыгы бизге ишенип калды. То есть биздин элдин ишеничин биз акташыбыз керек. Мына жетектөө ушуну карашыбыз керек. Ушуну көбүрөөк эметишибиз керек. Азыр абдан убакыт бар. Ушул убакыттын ичинде бат-баттан пайдаланып жумуштарды бүтүрүшүбүз керек. Түшүндүңөрбү? Камчыбек Ташиев эни жана баланы коргоо улуттук борборуна 16,5 миллион сомдук медициналык жабдыктарды тапшырды. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы генерал-полковник Ташиев Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу эне жана баланы коргоо улуттук борборунда болду. 2025 жылдын 15 июнунда Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы генерал-полковник Ташиев Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу эне жана баланын коргоо улуттук борборуна келип, аталган борбордун ишмердүүлүгү менен таанышты. Ошондой эле төрага борбордун дарыгерлердин кайрылуусуна ылайык балдар эндоскопия бөлүмүнө 16,5 миллион сомдук Sonoscape 550 маркасындагы эндоскоп медициналык жабдыктарын тапшырды. Бул жабдуулар ички органдарды ар кандай хирургиялык манипуляцияларды изилдөөгө мүмкүндүк берет жана балдардын ар кандай ооруларын дарылоо боюнча медициналык кызматкерлердин ишин жеңилдетет.
Жакында чет өлкөлүк номурлуу унааларга массалык текшерүү жүргүзүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы чет өлкөлүк номурлуу унааларды эртерээк легалдаштырууну эскертет. Жакында массалык текшерүү жүргүзүлөт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Абхазия, Армения өңдүү чет өлкөлүк номурлуу унааларды айдап жүргөн айдоочуларга кайрылып, эртерээк легалдаштырууга чакырат. Ошондой эле жакынкы күндөрү текшерүү иштери болоорун алдын ала эскертебиз. Bazı Armenya деген номерлар мыйзамдаштырыш керек дейчи. Эмнеге барбайсыз? Сервен айтат, монда трешина бар экен, барайын десем, Азыр 4 ай убакыт бар деп туруп, айдоочулар көп жүрө берет, бирок ошол убакытта жетишпей калат. Очень көп чыгат. Анан биз тараптан массалык түрдө рейдтик иш-чаралар башталат. Бардыгы стоянкага коюп, анан дагы чыгып чыгыштарда. Биринчи октябрга чейин эртелетип, официалдуу кат татып бизден Кыргызстандын номерин албасаңыз, машина стоянкага кирсе чыкпай калат. Ушундагы 3 этапты кара илинбей калат. Эртелетиңиз. Эртелетиңиз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.